калсаң Кара Балта шаарына турган сый Айкелдеги Жайыл Баатыр элеси. Келгенимде ак батасын берген сый Аткалы Баатыр берген батасы. Жайыл Баатыр музейине кош келипсиңиздер. Sırada gidiyor. Cayla taştım. Sen bak kokuyor. Бүгүн Жайыл Баатыр музейине аскер уулу Нурлан атындагы жалпы билим орто мектебинин 5-классын окуучулары Жайыл Баатыр музейине саякатка келиптирсиздер. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эже дагы көп жылдан бери алып келем деп жүргөн Жайыл Баатыр музейине мынакей бүгүн эженин айтканы келип, тарых сабагы боюнча дагы декада болуп аткан Кене районунда. Анан бүгүн ушундай ачыкка келип отурат. Мынакей Жайыл Баатырдын ушул турган Жайыл Баатыр музейин Жайыл Баатырдын Асан атадан тараган Динара Исаева Шертаевна салып берген. Эстеликти дагы көрдүңүздөр. Анан мынакей кыргыз болгондон кийин эмне жет атаны билиш керек, Жайыл Баатырдын атасы ким болгон, Жайыл Баатырдын канча баласы болгон, ошол боюнча мен сиздерге азыр тааныштырып кетейин. Мынакей Жайыл Баатырдын атасы Коңурбай, чоң атасы Талкан, Чаа, Солто, Эштек, Богортон Тагай бийден тараган. Мына Жайыл Баатырдын балдары Үсөн, Теке, Асан, Итике, Куттубай, Эшбото, Байбек, Кудайберди. Мынакей Үсөн, Жайыл Баатырдын Үсөн баласынан Шариф, Текенин шорукчу 2 баласы ошол учурда 13 жашта болот. Жайыл Баатырдын багы ошол убактагы Кытай мамлекети менен болгон чек ара ошондой эле багы тынчтык келишимин түзүү иретинде 2 баласы барымтага эмеге алынганда Ак үйлүү деп коет да, Ак үйлүү болуп ошол жакта калып жашаган. Ак үйлүү деген азыркы учурда андай жок, илгери ошондой болгон. Эгерде биз тынчтык келишими согуш башталып тура эмес иштерди кылган болсок, 2 баласынын небересин башы алынбак. Анан 2 баласынан ошол жакта түз жүргөнчө, жакшы болгончо чоңоюп өсүп, анан шорукчудан ал жактан 100 жыл өткөндөн кийин шорукчунун балдары азыркы Ысык Көл областында Ак Суу районунда ошол жакта 250дей шорукчунун Жайыл Баатырдын неберелерин тукум неберелери ушул жакта өсүп, өнүп чоңоюп атат. Биз дагы барып турабыз, биздин иш-чара болгондо келип турушат. Анан жана айтып аткан биздин ушул музейди салган, жана эстеликти курган Асан атанын кызы болот. Ошондо Динара Исаева ким болот экен? Жайыл Баатырдын кызы болот. Туурабы? Сиздерден барбы Жайыл Баатырдын урпактарынан? Жок, мейли. Анан эмки биз сиздерге дагы